Бул кайып касиет дүйнөсүндө же баардык жерде чыныгы ак тили менен сырдашып отурганда сыр түйүндөрү чечилет. Сырлар ачылат. Кандай багыт, кандай кадам таштоо, ушулардын баардыгы ачылып берилет. Эртеңки боло турган иштердин сырлары ачылып берет. Анан кайсы жерде кишилер бири-бирин аңдып, бири-бирине эмне кылып отурган жерде ал аң казына берет, аңга түшүп, адамдар чыга албай көп кыйнала берет. Ошон үчүн барып кадам сайып баскан сайын сырдашкан кишилер көп болсун. Кайсы жерде чыр болсо, чыр болот. Чыр көп уланып кетет. Бирок чырдын да арты алып барып акка улаш керек. Чыр болбосо, сыр болбой, сыр болбосо баардык нерсе бири-бири менен байланышкан. Анткени булардын аттары чыр баштык. Мындай кишилер чыр келишет. Кайсы жер болсо чыр салышат. Булар сыр баштыктар, сырдашат. Бул алдамчы баштык. Сеники да туйра, сеники да туйра, баардыгын эшитип алат. Бул жем баштык, бул жан баштык. Баардыгын кошот. Ошон үчүн могу чыр баардык жерден өтүп кете берет, мындай болуп. Чыр чыгып кете берет. Мынягына келсе эч өтө албайт, жетпейт. Мындай болуп кошуп койсоң да өтпөйт, мындай кылып кошуп койсоң да өтпөйт. Булардан өтүп кете берет да бул. Чыр адамдардын ортосунда бул Чубак ата, бул Сыргак ата, бул Алмамбет ата, Бакай ата, Кошай ата. Анан өткөндө дагы бул жерде отурган бунун байбишеси дагы бир нерсе айтып бербедиби? Жазып алдыңбы? Жазып калдыңбы ошону? Унутуп калдың да. Жазыш керек бул оймоктун бүт аттарын атады да, бул чеберчиликте, угушчулукта буларды колдонуш керек. Манжылы ата деген манжалардын аты. Ошол жерде нарыкка жетөгүскө жеткенде Алмамбет ата кол санап атат дегенде бул колду санайт. Бул манжаларыңы санайт. Ошол манжаларыңа санап, манжаларыңдын атын таап, манжаларың менен ошондо угуштап калганды үйрөнөт. Мен бул боюнча сырларды өзүнчө бир сабак кылып, өзүнчө бир буну ачылыш болгон өзү кишилер өзү түшүндүрүп берет. Аябай жакшы түшүндүрүп берет. Мен анчалык түшүндүрө албайм. Силер убак сааты келгенде алар менен жолугушасыңар. Болгон ага чейин силер өзүңөрдүн берилген миссия кызматыңарды кандай кылыш керек дегенде так атаан аткарсаңар да, калганы бүт силерге өзү ачылып берилет. Анткени силерге өзүңөргө тиешелүү кызматты башка бирөөнү туйрап, башка бирөөнү ээрчип жасабайсыңар. Мүмкүн сага шам жагыштын кереги жок, сага башка иш кылыш керек. Тиге да башка иш кылыш керек болушу мүмкүн. Бири-бирине окшошпойт. Бул дүйнөдө. Ар кимдики өзүнчө болот. Өзүнүн багыты болот, өзүнүн кызматы болот, өзүнүн аткара турган кызматы болот. Ошого эмне керек, ошону түзүп алыш керек, оңдоп алыш керек, билип алыш керек. Аны ким билдирет? Ал жогору жакта силерди байкап көрөм, өзүңдү угуп көрөм, сөзүң дейт. Ошо байкап, угуп, тегиңен келип аткан бүт ошо касиеттерди анан силерге эмне менен түшүндүрүп берет? Түш менен түшүндүрүп берет. Аян, анан белги берет. Анан көрүнүш, анан төлгө. Анан ошо төлгөнү көтөрө алсаң, баардык жагынан төп Төлгө ачкан да бар, төлгө ташты сүйлөткөн да бар. Эми төлгөнүн артында аябагандай төлгөнүн өзү бир керемет көп нерсе бул. Айта берсе түгөн болгон эмне да. Ал жанагы төлгө тартып эмне кылган, ал кичинекей эле бир эле эмне формасы. Сырткы үстүңкү формасы.